Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Күндүн тартибинде программа Сооодо Жогорку Кеңештин бул жолку жыйыны адаттагыдай эле ар кыл маселелер саат менен башталыш керек болчу. Бирок депутаттар күн тартибин тактоодо өзгөчө сунуш менен чыгышып, өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу демилгени алып чыгышты. Бул боюнча депутаттардын көз караштары менен тааныштыралы. Саксыманс кечиресиз. Негизи бүгүнкү жыйын жүрүшүндө ушундай сунуш кирип калбады өкмөттүн маселесин кароо боюнча. Бул процедура боюнча кандай кечикирди? Биринчи комитетте каралып, анан жыйынга чыгыш керекпи? Ооба, комитетте ишенбестүүлүк боюнча азыр комитет карадык, биз жыйын өткөрдүк. Бир добуштап колдодук. Ушул азчылык коалициянын, азчылык фракциялардын сунушуну жана 60 жалпы 63 депутаттын сунушуну ишенбестүүлүктү азыр повесткага киргизет, добуш берет да. Эгер ишке ашып кетсе, бул чечимди президентке жиберет. Президент же кабыл алат, же кабыл албайт. Кабыл албаса бизге кайтарып берет. Анан биз 2-3 айдын ичинде кайрадан ишенбестүүлүк көрсөтсөк, анда күчүнө кирет да. Ошол 60 депутаттын ичинде көпчүлүгү оппозициялык маанайдагы фракцияларбы же кандай? Жок, эми оппозициялык фракцияларда 51 депутат менин эсебим боюнча, 50 ашыгыраак кичине. Калган уже ЗПКнын ичинде, Кыргызстандын ичинде, бир болдун ичинде болгон депутаттар сунушка кол коюшкан да. Кимисин мен билбейм, ал тизмеси менде жок да. Ерлан Сакбекович, буга чейин комитеттагы бүгүнкү сунуштагы маселени карады. Ал эми саат 2-ге чейин танапис жарыялоонун кандай зарылчылыгы бар? Рахмат. Биринчиден өзүңүзгө маалым болгондой, фракциялык азчылыктар өкмөттүн отчетун кароодо канааттандык эмес деп тапкан. Ошонун негизинде ишеним көргөзүү боюнча маселени бүгүн тартибине киргизип кабыл алынды чечим. Бул эмне үчүн тарыхый маселе деп айттым? Бул ошол оппозициялык азчылыктын сунушун эске алып, мындай сунушуна кайдыгер эместигин жалпы палата көргөздү. Экинчиден, эмне үчүн танапис алган себеби азырында күн тартиби боюнча өкмөттүк саат каралган. Эми өзүңүздөр көргөндөй чечим кабыл алгандан кийин өкмөттүк мындай толук кандуу ошол күн тартибинде коюлган маселе жооп бере алабы, жооп бере албайбы? Андан башка күн тартибинде каралган маселеге дагы өкмөттүн өкүлдөрү чакырылган. Алар дагы мындай жооп бере алабы, жооп бере албайбы? Бул эми добуш бергенден өзүңүздөр байкадыңыздар, кандай добуштар берилди. Ошону улам мындай өкмөт дагы өзүнүн өкмөттүн өкүлү дагы консультация өткөрсүн. Палата дагы өзүнүн фракция лидерлери кеңеш өткөрсүн. Андан саат 2-де ушу күн тартибинде каралган мыйзам долбоорлор жана башка маселелер боюнча улантсак болот деген ойду айттым. Ушул азчылык фракциялар чогулганда негизи канааттандырарлык эмес деп тапканга кайсыл критерийлер себеп болду? Эми ал жерде өзүңүздөр көргөндөй бир 9 сааттан ашык талкуу болду, суроо жооп. Эң негизги маселе бул албетте 40 кадам, жаңы доор, мындай айтканда жакшы мындай позитивдүү программа менен келген. Аны биз да колдоп бергенбиз. Тилекке каршы көпчүлүк мамлекетке стратегиялык жактан таасир бере турган маселелер ишке ашпады. Бул ошол эле акылдуу шаар, ошол эле Лейглас, ТЭЦ маселеси боюнча, кышка даярдык, кечеги Тогуз-Тороо районунда болуп аткан кырдаалдар, ушунун бардыгы мен ойлойм өкмөткө терс таасирин тийгизди. Ошонун жыйынтыгы менен ушул ишеним көргөзбөө чечими кабыл алынды. Мен колдодум отставканы. Кийинки премьер кандай болуш керек сиздин обзордо? Кандай? Эми кийинки премьер арабаны тартыш керек. Ошол жүктү көтөрүш керек. Таза иштеш керек. Мына ушул эле. Андан бөлөк бизге элге эчтеген жашоо турмушту оңдош керек. Пенсияларды көбөйтүш керек, айлыктарды көбөйтүш керек, пособияларды көбөйтүш керек. Азыр коалициянын алдында жаңы кандидат сунуштоо вазифасы милдет калды да. Эми албетте. Азыр коалиция тараган жок. Коалицияга сунуш берилет. Кандидатураны көпчүлүк коалиция өз кандидатурасын премьерликке сунуштайбыз. Коалиция курамы кеңейиши мүмкүнбү коалиция курамы? Бул маселе карала элек, кеңейиши мүмкүн. Эгер фракциялар кайрылса, мүмкүн көбөйүшү мүмкүн. Талапкерлер барбы азыр? Есть сейчас кандидаты достойные для премьерства? Может быть, примеры? Каждый депутат сегодня достоин. Алмамбет Насырканович, өкмөттүн жыл айланбай алмаша беришине сиздин позицияңыз кандай? Өкмөттүн жылда алмашканы бул ушул парламент өкмөттү шайлап атканда бир жооптуу
мамиле кылбагандын бир себеби да. Атамекен фракциясы ар дайым ошол өкмөттү шайлап атканда жете өлчөп биргесе эле деп айтып эле келатабыз. Сапар Исаковдун өкмөтүн дайындаганда биз толугу менен каршы чыкканбыз. Мына бүгүн ошол тастыкталып атат. Ошондуктан премьер-министрди шайлап атканда парламент толук саясий жоопкерчиликти мойнуна алып жете өлчөп биргешиш керек. Өкмөттүн аткарган милдеттери толук акырына чыгыш үчүн аларга бир мүмкүнчүлүк бериш керек беле же? Эми биз түшүнүшүбүз керек, өкмөт өткөн жылдын отчетун берип аткан. Тилекке каршы Кыргызстанда ушундай болуп калды. Өкмөттүн 30-чу өкмөтү кетти, 29-чу өкмөтү кетти, ушундай болуп калып атат да. Өкмөт бир 3 жыл же 5 жыл иштемейинче экономикада майнап чыкпайт, результаттар болбойт да. Мына дыйкандар деле күзүндө жерди даярдап, анан жазында сееп, анан кийинки күздөн анан биринчи аракеттерин тер аккан менетин алып атышпайбы түшүмүн. Ошол сыяктуу эле экономикада деле ушундай болуш керек эле да. Эми тилекке каршы өкмөттөрдүн тагдыры ушундай экен, биз мындан кийин дагы Конституцияда өкмөт жөнүндө мыйзамга дагы ага туруктуулукту бербесек, биздин экономикабыз оңолбойт. Мына биз Тажикстандан ат чабы мартта калып баратабыз. Аякта 120дан ашык маалы кестер курулду. Алар мына КСРМ 1000 деп коет, ошол экини уже аткарганга даяр. А биз мына 1-январь 19-жылдан баштап 1000 мегаватт беришибиз керек эле. Бере албасак 6 центтен төлөп беришибиз керек да. Мына ошондойлорду жакшы ойлоно албай калып атат өкмөт. Мына 6 ай, 7 ай же 1 жыл иштеп калып эле кетип атат. Бу тарыхта 45 күн, 42 күн өкмөттөр иштеген күндөр болгон да. Эми президент шайлангандан кийин президентке толук укук бериш керек эле. Конституцияны өзгөртүп атканда тилекке каршы менин сөзүмдү эч ким укпай койду. Мен айткан, президент келгенден кийин өкмөт отставкага кетип, президент өзүнүн командасын коюш керек. Деп тилекке каршы Конституцияда өзгөрүүлөр кирип, парламент кетсе, андан кийин гана өкмөт кетет деген норма кирип калган да. Эми бара-бара ушул экелердин баарын ордуна коюшубуз керек, туруктуулук керек өкмөткө. Демек, мисалы, коалиция чачыраган учурда өкмөткө да таасир тиет, ал эми президент алмашканда таасир тийиш керек деген позицияны айтып атасыз да? Мен ошонун башынан эле айтып атам. Бул эми дүйнө жүзүндөгү практика да. Президенттер келгенден кийин өлкөнүн башчысы, тем более эл менен шайланып келген президент келгенден кийин өкмөт отставкага берет да. Бүт мыйзамдардын баарын бөлөк өлкөлөрдү карап көрсөңүздөр эле дээрлик көпчүлүгүндө ушундай да. Анан биздики парламенттик өлкө болдук, парламент тараса, анда өкмөт тарайт деп койгонбуз, бирок анын ичинде фракциялар тараса дагы өкмөт тарайт деп койгонбуз да. Бул жерде эле садага чабыла турган кара ичке болгон эле байкуш өкмөт болуп калды да. Ошондуктан аткаруу бийлигин туруктуу болуш үчүн, кийинки өкмөт туруктуу иштеп кетиш үчүн мен ойлоп атам, парламенттин ичинде 3 фракция болбой, кийинки өкмөткө 4 же 5 фракция биригип алып, анан ошо өкмөттүн курамын түзсө жакшы болот эле. Ошондо парламенттен баягы сестенбей, алар жакшыраак иштеп кете берет эле деген оюмду айтам да. А кийин бара-бара конституция болсо конституцияны, мыйзамдар болсо мыйзамдарды оңдоп, туруктуулук бермейинче экономиканын үзүрүн көрө албайбыз биз. Мына жакында Кытай мамлекетине, жакында дегеним бул 5 жылдан кийин 2024-жылы эң пик болот да. Биз карызга, ички жана тышкы карызга 520 миллион доллар төлөшүбүз керек. Ошонун 320 миллион долларынын 70%-ын, же 250 миллион долларга чейин биз Кытайдын Эксим банкына төлөп беришибиз керек да. Демек биз 2024-жылга чейин мына 5 жыл калып атат, 6 жыл. Ушу 5 жыл, 6 жылдын ичинде өзүбүздүн резервде 1,5 миллиард долларды топтобосок, биз өзүбүздүн суверендүүлүгүбүздү, жерибиздин бизде калып калганын биз коркунучка туудуруп атпайбызбы? Мына жакында айылга барып келди эле, мен өзүм апам дагы ошо айылдыктар айтып атты. Мына Тажикстандан жерлерди алып алышыптыр, гендерди алып алышыптыр. Эгерде карызды төлөй албай калсаңар, нарын областы кетип калабы деген сөздөр чыгып атат балам. Ушуну сен чоңдорго да жеткиз, парламентте дагы карап чыккыла деп. Анан мен азыр изилдөөлөрүмдү даярдап атам, сырткы карыз боюнча. Анан ошо карызды алгандан кийин төлөшүбүз керек да. Жеди, ичти, алардын Кытай менен иши жок. Ал Кыргызстанга келгенден кийин биз уже төлөп беришибиз керек. Мына ТЭЦке деп атабыз, 386 миллион доллар алганбыз. ТЭЦтин баары модернизация болду деген ойдо жүрдүк эле көпчүлүк. Мен деле ошондой ойдо жүргөм. Азыр 1/3 эле дейт. Аны бүтүрүш үчүн дагы 700 миллион доллар алабызбы же ошо менен сыртка чыгып кетебизби? Проценттерин кошсок 100 миллион доллардан ашык, 420 миллион доллардын тегерегинде, 500 миллион доллардын тегерегинде бир эле ТЭЦбиз. ТЭЦ бүтө элек, тарифти көтөрө албайбыз. Демек ал өзүнүн акчасын төлөй албайт. Өзүнө салынган акчаны. Анда ким төлөйт? Бюджет төлөш керек. Жолубуз бүтө элек.
жолдун карызын дагы төлөй баштадык. Аяка дагы $1 миллиард чейин алып койдук. Мына ушундай чоң астыбызда коркунучтар турат. Ошон үчүн парламентте да, өкмөттө дагы муну түшүнүш керек. Алдын ала кыймыл аракеттер жасашыбыз керек. Данияр Бексултанович, мына өкмөттүн отставкасын сунуштап чыккан демилгечилер көбүнчө жаңы программаларда майнап чыкпай калды. Мисалы 40 кадам программасында сиздердин да көзөмөлдүк кылуучу функцияңыздар бар болчу да. Ал боюнча азыр көп сөздөр болуп атат. Негизи эле бирок өкмөткө азыр деген бир шанс бериш керек болчу. Анткени жакында эле өзлөрүнүн баягы коалиция большинствого отчетун беришти, оппозицияга да беришти. Анан кийин эмки жумада өзү келип отчетун беришмек. Өкмөт ошол эле уксак болмок. Кандай эме деп, анан кийин бүгүн эми күтүсүз жерден ушундай болуп калды. Азыр эми көрөбүз, президент кандай чечет экен. Негизги график боюнча өкмөттүн отчету апрелдин ичинде болуш керек болчу. Биз ошо ойлоп атканбыз, эмки жумада берет деп, ошол 24-25-теринде ушу палатага келип ошо барына депчи. А негизи мына СДПК фракциясына дагы, Кыргызстан фракциясына, анан кийин өзүңүздөр билесиз, мурда күнү ошол Атамекен, Республика Ата журт, Өнүгүү Прогресс партияларына берген, эми алар каршы болушкан. Ошентип бүгүн жогорку кеңештин жыйынында күн тартиби такталып жатканда айрым депутаттардын сунушу менен өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу маселе дагы кошумчаланды. Бул боюнча депутаттардын пикирлерин жогоруда өзүңүздөр уктуңуздар. Биз менен бирге болуңуздар. Ушуну менен күнүн тартибинде программасы жыйынтыкталат. Саламатта калыңыздар.